Зұлым қылған адамға жаман дуа қылса болбойбу? Ошо тууралуу айтып коесузбу? Зулумдук кылган Семья баары тийини, баары кыйналды да бирөөлөр зулум кылган болчу. Жаман дуа кылса болобу же жокпу? Ошону сизден сурайын дедим эле. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Өтө олуттуу суроо. Зулумдук кылган адамга жаман дуа, тетири дуа кылсак болобу деген суроо. Биринчи маселе, эгерде бир адам мазлум болуп, зулумдук көрсө, ошол адам дуа кылса, бул дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Ата-эненин перзенттерине болгон кандай тетири дуасы, ошондой эле зулумдук көргөн, мазлум көргөндөрдүн тетири дуасы, жана бейбечалардын тетири дуасы, бул эч кандай көшөгөсүз кабыл боло турган дуалардын катарына кошулат. Экинчи маселе, башка бир хадис бар, мен ла ярхам ла юрхам, кимде ким ырайым кылбаса, ырайым кылынбайт деген. Демек, жаман тетири дуа кылып, тигил адам ошол дуанын азабынан кыйналып калгандыгын каалабай турган болсок, Кудай Таала бизге жакшылык берет деген маани келип чыгат. Үчүнчү маселе, пайгамбарыбыз алейхиссалам Таиф шаарына барып кайтканда, ошол жердеги адамдар пайгамбарды таш менен уруп, пайгамбарыбыздын тизесинен бутуна кадимгидей канаккан, урматтуу бир тууганым. Ошондо Жебрейил периште келип, тоо периштеси менен келип, эгер Мухаммад сен кааласаң, ушул сенин ачууңа тийген, сени кууп чыккан таифтиктерге мына тоо периштесине айтат, тоолап келип, экинчи тоого уруп, ошолордун бардыгын тоого бастырып өлтүрсүнбү, каалайсыңбы дегенде, жок деген. Булардын тукумунан балким Кудайга сыйына турган, Кудайды тааный турган жакшы перзенттер чыгар деп үмүт кылам деп дуа кылган эмес. Ошондуктан канчалык зулумдук көрсөңүз дагы, ошол адамдарга жакшы дуа кылып, хидаят тилеп дуа кыла турган болсоңуз, урматтуу бир тууганым, бул албетте жакшы болгон болор. Ирхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама. Жер бетиндегилер ырайым кылгыла, улук Кудай силердин баарыңарга ырайым кылат деген маселе бар. Демек, Кудайга таштап, ошол адамдарга жакшылык тилеп дуа кыла турган болсок, Кудай Таала бизге да жакшылык берет. Мына ушул зулумдук кылгандарга дуа кылбастан жакшы дуа кылуу, мына ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү, урматтуу бир тууган. Бирок ошого карабай дуа кылсаңыз, сиздин дуаңыз кабыл болуп, тигил адамдар кадимкидей кордук көрүп калышы ажеп эмес.